Алай районунун Гүлчү айылындагы 3 миллион сомго бааланып жаткан Сармат аттуу аргымак 2 миллион сомго сатылды. Бул тууралуу жергиликтүү басылмаларга саяпкер Мырзакарим Бакасовдун уулу Абдуллабек Мырзакаримов билдирди. Анын айтымында атты Жалал Абад облусунун тургуну Бишкекте чоң көкбөрүлөргө катышып жүргөн улакчы алып кеткен. Сармат кечээ 4-январь күнү сатылды. Атам шашылып арзан берип жибериптир. Жылкыны сатып алган адам Жалал Абадтан болот экен. Бишкекте чоң улак тартыштарга катышам дептир. Өзүнүн да таптаган жылкылары көп экен. Көк жебе сатыла элек деди ал. Буга чейин Алай районунун Гүлчү айылынын 75 жаштагы тургуну Мырзакарим Бакасов Россиядан асыл тукум жылкыларды алып келип сатып жатканы кабарланган. 4 жыл ичинде Мырзакарим Бакасовдун ысымы коңшу мамлекеттердеги ат сүйүүчүлөрдүн кулагына да жеткен. Акыркы жылдарда саяпкер баккан жылкыларга чет өлкөлөрдөн кардарлар келип жаткандыгы айтылган. Орлов деп аталган асыл тукум жылкыдан 10ду алып келдик окшойт. Азыр менде 2 жылкы калды. Айылдаштарга башка райондорго саттык. Кардарлар Өзбекстандан бери чалып жатат. Көк жебени 400 000 сомдон жогору. Сармат аттуу жылкымды 3 миллион сомго чейин баалап жатам. Сарматты 2 миллион сомго сураганда бербей койдум деген болчу Мырзакарим аксакал. Булак чындык дейт. Казакстандын Өзбекстан менен Тажикстанга ири мүйүздүү жана майда жандыктарды чыгарууга тыюу салуу малга суроо талапты күчөттү. Былтыр 2019-жылга салыштырмалуу Кыргызстанда мал экспорттоонун көлөмү кескин жогорулаган. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети январь-октябрь айларындагы маалыматка таянып билдирди. Ири мүйүздүү мал жана кой эчкилер Өзбекстан менен Тажикстанга гана жиберилген. 2019-жылы бул өлкөлөргө 1,1 миң баш ири мүйүздүү мал жөнөтүлсө, былтыр бул көрсөткүч 10,3 миңден ашкан. Тажикстан 506 баш, Өзбекстан 9847 баш. Ушул эле аралыкта 33705 баш кой эчки жөнөтүлсө, мурдагы жылы алардын саны 4855 гана болчу. Тажикстан 256 баш, Өзбекстан 33449 баш. Мал экспорттоого бөгөт. Маалыматка караганда Кыргызстандын Өзбекстан менен Тажикстанга мал чыгарууга тыюу салуусу кыргыз малына суроо талапты күчөттү. Мунун айынан өлкө ичинде баалар жасалма түрдө өсүп кеткен. Мындан улам 19-ноябрда чет өлкөгө ири мүйүздүү мал, кой жана эчки үй канаттууларын буудай, арпа, жүгөрү, күрүч, буудай уну, өсүмдүк майы, кумшекер, тоок жумурткасы, йодтолгон туз жана тоют сатууга тыюу салынган. Бирок жакында эле Айыл чарба министрлиги мал тыюу салууларга карабай дагы деле чыгарылып жатканын билдирди. Булак чындык, кежи.